Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин аймактануу кафедрасында магистранттарга билим берүүнүн сапатын өстүрүүгө арналган атайын тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго стейкхолдерлер жана атайын адистер катышып, магистранттарга өтүлүүчү сабактардын актуалдуулугу боюнча талкуулар жүргүзүлдү. Иш чаранын жүрүшү боюнча алдыдагы материалда. Профессор окутуучулар, магистранттар жана Ош шаарындагы атайын адистердин катышуусу менен болгон бул жыйын болочок аймак таануучуларга билим берүүнүн сапатын жогорку деңгээлге көтөрүү максатында уюштурулган. Аймак таануучуларга окутулуучу сабактардын кайсылары чоң мааниге ээ, бул багытта билим алуучулар кайсыл критерийлерге жооп берүүсү керек деген маселелер көтөрүлүп, мында билим алып жаткан магистранттарга берилүүчү сабактардын программалары боюнча маалыматтар берилип, талкууга коюлду. Бүгүнкү Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин ошол аймактык бөлүмүнүн бүгүн өткүзгөн иш чарасы, тегерек столундагы иш чарасы аябай жакшы өттү, жакшы талкуулар болду, сын пикирлер айтылды, сунуштар айтылды. Бул аймактык таануу кафедрасынын жүргүзгөн бул жердеги дисциплинасы, сабактардын дисциплинасынын ичиндеги ар кайсы тармактарды өзүнө камтыйт. Бул жердеги ошо аймактарды үйрөнүү боюнча терең билим берүү ошол жагы каралыптыр. Андан сырткары бул жердеги башка сырткы ошол иш берүүчүлөрдүн менен болгон мамилеси, практикада кандай болушат, ошол баардыгы ушул жерде камтылыптыр. Бул жерде биз айтып келе турган нерсебиз аябай жакшы бир дисциплинарный бир тармак десек болот. Мунун өнүгүүсү, мунун келечеги чоң. Мындан ары дагы аймактык таануу кафедрасынын өнүгүшүн каалайбыз. Откуда именно эти актуальные проблемы, современные вопросы? Потому что если не знаете историю, это невозможно. Билим алуучулар келечекте чыныгы өз кесибинин мыктысы болуусу үчүн аларды окуткан адистердин тажрыйбасы, окутулуучу сабактар чоң мааниге ээ. Мындан сырткары ар бир предметтин канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар, же болбосо алардын жеткиликтүү түрдө окутулуусу, жана ошондой эле эл аралык рынокто кандай компетенттүүлүккө ээ болору, мындан сырткары кандай деңгээлдеги жумушка орношору, ага даярдоо боюнча адистер менен окутуучулардын, магистранттардын ортосунда талкуулар жүргүзүлдү. Мен аябай кубанычтамын. Студенттердин оюн, студенттердин пикирин эске алып, студенттерде өзүнүн ойлорун сунуштап жатканына, анан кийин студенттер менен да башка мекемелер баары чогулуп, администрация, башка мекемелер, студенттер баары чогулуп, будущий келечектеги магистранттар да ойлорун угушуп, баары бир келишимге келдик. Аябай жемиштүү чогулуш болду деп эсептейм. Аябай жакшы ойдобуз, баарыбыз жакшы позитивдүү ойлор менен кетип атабыз. Окуу жай учурда кесипкөй адистерди даярдоонун заманбап шарттарын өздөштүрүү аракетинде иш алып барууда. Ошондой эле университеттин эл аралык мамилелер факультетинин башка өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен кызматташуулары алдыга жылып, татыктуу кадрларды даярдап чыгаруу максатында билим берүүнү жолго салган мындай иш чараларды байма-бай уюштурууда. Биз бүгүн чогулуп бирге ошолорду биздин аймак таануучу, магистр аймак таануучу деген багытта бүткөн биздин бүтүрүүчүлөрүбүз кандай көндүмдөр бар, кандай билимдерге, кандай көндүмдөргө ээ болушу керек деген талкуу койдук. Талкууга коюп, ошол жерде биз өзүбүзгө керек болгон биздин эмгек рыногуна азыркы күндүн талабына ылайык компетенттүү, квалификацияласы жогору адистерди даярдаганга умтулуп атабыз. Биз ошолордун кеңештери менен ошолордун берген рекомендацияларын эске алып, биздин окуу пландарыбызды өзгөртүп, ошол жерге киргизе турган жаңы дисциплиналарыбыз жөнүндө алардын маңызы кандай болуш керек, алардын натыйжасы кандай болуш керек. Башкача айтканда биздин күтүлүүчү натыйжаларыбыз кандай болуш керек. Биз ошого багыттап, ошол темада бүгүн талкуу жүргүздүк.